Assalamu алейкум, урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москва жергесинде эмгектенип жаткан менин бир туугандарым. Көбүнесе ушул Сходненскаяда жашаган бир туугандардын контакттарына жөнөтүп коюңуздар. Сюзанна деген эжекебиз мына семейный бизнес баштап, чайхан иштетип баштаптыр. Поддержка кыла кетелик. Эжекебизди кимде-ким бул сөз мына Сходненскаяда жашаган, ушул жактарга жакын жашаган бир туугандарга тиешелүү болмокчу. Кимде-ким 10 адамга эле ушул видеону жөнөтүп, келип көргөзүп, бир порция лагман бекерге жеп кетсе болот. Нан чайын эми төлөп кетесиздер, бир порция бекер болот 30 адамга туугандар. Андыктан чамдан жетишпаңыздар. Поддержка кылып коелук, бир поддержка кылып коелук туугандар. Атайын эми ачып ишти баштаптыр. Бул сферада биринчи жолу экен. Атак повару жакшы экен, көп тамактарды кылат экен туугандарым. Анан эки повар дагы керек экен. Андан сүйлөшөбүз. Видеодо тапчандары менен атайын ушундай жерге ачып, буйруса бисмилля деп ишти башташыптыр. Биз менен видеонун аягына чейин чогуу болуңуздар. Сходненскаядагылар жөнөтүп коюңуздар. Жакшы калып отуруп жаза кетиңиздер. Чакан негизи бизнес ачып иш баштоо чындыгында тоодо эрк керек. Чындыгында реально айттым туугандар. Билесиздер, арендасы бар, башкасы бар. Документациялары чоң риск да бул иштагынча. Мына ушундай. Биз менен чогуу болуп турасыздар. Бул жер эми чакан бар экен. Мен адрести жазып койгомун. Ылдыйында видеонун аягында мен силерге толук көргөзөм. Кайгынан келет эмне болот. Бул жерде өзүбүздүн суусундуктар бар экен, ичип жүргөн султан чайлар, дүшестер, башкалар, энергетиктер дагы турат. Мына курут, максымдарга чейин алып келип коюптур. Эжеке, саламатсызбы? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат, Кудайга шүгүр. Көптөгөн бир туугандар көрүп атат. Жакшы иш баштаптырсыз, ишиңиз жакшы байсалдуу болсун, майлуу сүттүү болсун. Бул ишти баштоодо сиз сөз бербей айтып коеюн. Ушул күтүп алуу менен тамактарды жакшы кылып, тейлөөнү жакшы кылган болсок, мекендештерибиз келе берет. Эли менен амандашып, кеңири тааныштырабыз. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Биз ушу Сходненская метродо асман чайхана ачтык. Жакында эле ошого бизге келип, биздин мейман болуп кетиңиздер. Тамактарыбыз Кандай тамактар бар эже сизде негизи? Лагман бар, аш бар, оромо, манты, казан кебаб, курдак, суук тамактарын бастаба, оромо, шорпо, салаттар бар. Тамактардын баары эле бар. Килограммга аштар барбы сизде? Ооба, килограмм аштар бар. Канча сом сизде? Килограммы 250, 2500. Ага 2 салат, 2 чай бекер. Ага кошумча да 2 султан чай бекер кошуп беребиз. Июнь айы ичи толук ошол келгенде Кыргызбайдан көрдүм эле деп туруп айтасыздар, Исадан көрдүм деп айтсаңыздар, ошол 2 султан чай аш заказ бергендерге июнь айы кеңири келе бересиздер. Салкын экен туугандар, салкын. Жыт могу жака эч урубайт экен. Көп жерде реклама кылсаң айтат. Жанактан жыт уруп коет депчи, могу жака жыт чыкпайт. Чындыгында мурда кийин келип жүргөндөр ой пикир калдыра кетиңиздер. Буга чейин ошо ором деп башкалар иштеткен экен, башка улутта. Ором деген чакырылчу баштап, биз асман деп ачтык. Өзүбүздүн кыргыздар иштетип баштады. Бул жерде азыр бир кабина, 3 мындай тапчан, 4 тапчан бар экен мындай айтканда жа. Кабина сыяктуу. Бир кабина 4 тапчан бар. Аябай жакшы. Бул жака бир 10 адам отуруп, бир учурда чай ичип, сүйлөшүп кеткенге мүмкүнчүлүк бар экен, бул жака. Дем алып кетсе болот. Ынстары ачылган эми эле болуптур, ошого кичине поддержка кылып коелук, келип чай пай ичип туруңуздар. Анан кандай повар керек дедиңиз эже? Бизге универсал повар. Универсал нелерди билиш керек эми примерно? Тамактын бүт түрүн жасаса, анан шашлык, самсы, нан, навайчы. Сүйлөшөсүңөр. Ооба, акчасын сүйлөшөбүз. Наразы кылбайбыз, ооба. Айтасыздар, чаласыздар, повар мындай эзе сүйлөшөсүздөр. Иш керек болсо келериңиздер. Могу жерге бир канча бир 20 адам отурат экен, мындай айтканда? Ооба. 20 адам могу жерге отурат экен. 16-18 адам батат. Калганыңыздар тапчандарда отуруп, Тапчандар бар, ооба. кеңири путту созуп, зарядниктерди сайып, кеңири эс алып кетсеңиздер болот. Ашканасын кийинки роликте тартып берем. Ашканасы таза экен. Эсичөө кирип көрсөңүздөр болот, келип. Бул жерге отурсаңыздар болот. Бул жерге бүгүн майра болуп атыптыр, эжекелер атайын өздөрү компания болуп келишиптир. Тамак эм келет окшойт. Телевизорлор бар экен туугандар. Кабина менен көргөзөлү кезин. Кабина. Бул жерде күзгү бар экен, көрүнгөнгө. Бул жагында кабина, мына кабина. Бул жагыбыз. Мына. Кабинабыз бар. Бул канчадан батат эже бул жерге? Бул жерге деле бир 10-12 адам баткыдай. Аябай жакшы. Жакшы баштапсыз эже. Ишиңизге ийгилик. Рахмат, айтканы келсин. Өзүбүзгө калсын туугандар, мына эжегибизге поддержка кылып коелук. Атайын ушул бул сферада биринчи жолусузбу, негизи кандай? Биринчи жол иш баштадык үй бүлөбүз менен.
мындай кухняда биринчи жолу иш баштап атабыз. Негизи кандай экен эл могу Сухонинскада кыргыздар поддержка кылдыбы? Ооба, келип атышат жакындан Болсо айтып бери. коюң кичине сөздөр болсо. Келе башташты. Ошо группалар менен таратканга, мисалы 10 адамга таратып келип көргөзсө, 30 адамга бир порциядан лагман бересиз, чай менен нанды эсептеп жана кыласыз. 30 адамга ошондой кылып башта бериңиз. Келиңиздер, чай ичип кетиңиздер, тамактарыбыз даамдуу. Ишиңиздерге ийгилик, мен анда жолду бир көргөзүп коеюн. Келгениңиздерде торговый центрдин жан башына өтөсүздөр, мындай эле, бул жак торговый центр, магазиндер бар экен, ушундай эле түз эле ошол киргенде могу жерге келсеңиздер, мына чайхана асманда көрүнүп турат. Түшкөндө эле сол жакта тууганда, түшкөндө эле сол жакта. Парковка кенен кое бересиздер эмнелерге. Запрещено знагы жок, кенен бесплатный бекер парковкалар. Туугандар поддержка кылып коелук, эжеке Затайын ушул сени көбүрөөк эл көрөт экен деп жана калды. Бир поддержка катуучу калык могу жерде Нарын плюс ачылганда кандай болду эле? Кудай кааласа мына өзүгө калсын бул дагы. Ошол 5-10 адамга таратып келип 30 порция лагманды бекерге жеп келсеңиздер болот. Мына такси агаларынан келип туруңуздар. Таксилер менен курьерлерге чай бекер деди. Курьерлерге бекер, мына курьерлерден айтты. Эжеке өзү айтпай калды ошо, мен өзүм айтып коеюн. Мына могу жерден түшөсүздөр, түшкөндө эле сол жакта туугандар. Эртең мененки ошол канчадан дедиңиздер? Эртең мененки 9-дан кечки 12-ге чейин кызмат көргөзөт. Андыктан биримдикте, ынтымактыкта, поддержкада болуп ардайым. Көрүшкөнчө ассалому алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.